Bir işti başlasa ошол иштен болуп кеткен. Мындайча айтканда азыркы тил менен айтканда болуп кеткен ити чөпчөп калыптыр дейт. Ити өзү чөпчөбөйт, бирок мындай болуп кеткен адамдардын ити дагы чөпчөп калыптыр деген сөз да. Бул сөздө эми иши жүрүшүп кеткен, жакшы жактарга жакшы адам болуп иши жүрүшүп, бүт жактан жакшы болуп кеткен адамды ошондой деп айтса керек. Иши мааниси негизи ит чөпчөбөйт. Бирок илгерки мындай эч кимде ишеним болгон экен, итиң чөпчөгөнүн көрсөң, бул демек ишиң жүрүшөт деп. Ошого иши жүрүшкөн ити чөпчөптүр деп коет. Жок, мындай сөз бар да, гений менен талашпа, анан кийин ооматы келген киши менен талашпа дейт да. Ишиң алдыга жылса, ийгиликтерге жетишсең, значит, ушу бул адамдын иши ийгилип, ити чөпчөп атат. Жакшы мааниде түшүнүм, жакшы. Ити чөп жейт деген маани бул эми омо маани да. Ити деле чөп жеп калат дегендей да, баары эле жайында болуп калат деген сөз да. Кыргыздар мындай омо маанини көп айтып келишкен да негизичи. Эми бизге белгилүү болгондой, ит өзү чөп жебей турган жаныбар. Мына кыргыздын баккан малынын баары чөп жеп атса, төсү болобу, жылкысы болобу, уyu кой эчкиси болобу, баары чөп жейт. Анан мунун короосун кайтырган, ошо малын кайтырган ит ошол чөп жебейт да. Бул бардыгына белгилүү. Бирок ушул ит баккан адамдар бардыгы байкаса керек. Кандайдыр бир биологиялык бир зарылдыктан уламбы, кээде бир иттин чөп жеп жатканын көрүүгө болот. Албетте элди таң калтырган да. Кандай чөп жебеген ит бул чөп жеп калганы кандай деп турупчу. Анан таң калтырган ушул нерсе. Анан ушул нерсени баягы жакшылыкка жоруп койгон да. Байыркы кыргыздар жашоосун, турмушун эл менен салыштырып, жамаатташып, байланыш түзүп жашагандыктан жоготуусун жана жетишкендиктерин коңшу колоң, дос жар, эл журт менен салыштырып, элге карап түздөнгөн. Иши илгерилеген адам бул жол ачылып, турмушу оңолуп, материалдык жана социалдык жактан өргө чыгып жаткан адамдын сыпаты. Мындай адамдын багы жанып жатат деп айтышкан жана ырым үчүн анын бир нерсесин алып коюуга аракет кылышкан. Үйүндө ынтымак, өсүш байкалып, ырааттуу турмуш кечирген адамдын ар бир нерсеси ал үчүн пайда келтирип жаткандай сезилет. Чынында ит сөөк жеши баарына белгилүү, бирок иши илгери адамдын ити да сөөк сурабайт деген сыяктуу ой менен ырашкерчиликти көрсөтүп жатат. Кандай гана болбосун, ит үй бүлөгө пайдасын келтирип, үйдү кайтарып, короону кайтарып, малды кайтарып дегендей мергенчинин, малчынын бул эң жакын жардамчысы да. Демек аны багуу, аны кароодагы талап кылынган. Эң кур дегенде сөөк салыш керек болгон да. Дастаркон кагып, жугундуну ит аякка коюп дегендей баары бир кам көрүшкө туура келет. Башка мал сыяктуу элечи. Бекерин айтылат, итин сыйласаң ээсине неме? Ээсин сыйласаң итине сөөк сал деген макал бекерин айтылбайт да. Анан эми ошентип чөп жеп атканын көрсө, bunun иши оңолот экен. Бул ушул итти кароо немесинен дагы кутулуп атат. Bunun жада калса, мындай ити дагы өзүн өзү тойгузуп, өзүн өзү карап чөп жеп атат деп, анан ушуну жакшылык көрүп, анан ушундай адамдар жөнүндө анан ити чөп жеген деп, ити чөп жеген адам деп коюп атат да. Бул иши жүрүшкөн, оомат келип аткан, бардык жарабынан жол ачылган деген маани билгизип калган да.